Саламатсыздарбы. Назарыңыздарда жаңылыктардын жыйынтыктоочу топтому. Программаны Чынар Капарова жана Канат Абазбеков алып барабыз. Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү чыгарылышта. Жол оңдоо иштери сапаттуу жана өз учурунда бүтүшү керек. Премьер Темир Сариев бүгүн Ордо каланын жолдорун калыбына келтирүү аракеттери менен таанышып чыкты. Жаратылыш кырсыгынын кесепеттери жоюлуп, чыгымдар эсептелүүдө. Түштүк облустарында болгон катуу шамал турак үйлөрдүн чатырларын жана бак-дарактарды талкалап, электр энергиясын үзгүлтүккө учуратты. Кокустукпу же атайын ушулган кырсыкпы? Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчилеринин биринин уулу унаа кырсыгынан каза тапты. Көптөгөн адам өмүрүн алган жол кырсыктары катталууда. Кененирээк Жаркын Жылдеңбаеванын материалында. Кыргызстандык 4000 жаран Орусиянын кара тизмесинен чыгарылды. Дагы 77 000 мекендеш Орусиянын аймагына кире албай кезекте турат. Программабызда расмий маалымат менен баштасак, Кубанычбек Өмүралиев Кыргызстандын Белоруссиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Ошондой эле Кыргызстандын Улуу Британиядагы жана Түндүк Ирландиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчи кызматы Гүлнара Исхаковага ишенилди. Жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Жылдын акырына чейин Борбордогу Ауезов, Жукеев, Пудовкин жана Махатма Ганди көчөлөрү толук оңдоп түзөөдөн өтөт. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сариевке жол чарбачылыгы департаментинин төрагасы жолдорду текшерүү учурунда билдирди. Премьер Борбордогу башка дагы начар жолдордун оңдолушу керектигин айтты. Ал эми кала башчысы Кубанычбек Кулматовго жол оңдоп жаткан Кытай куруучулардын катуу көзөмөлгө алууну тапшырды. Текшерүүнүн жүрүшүндө Сариев белгиленген убакытта жолдордун оңдолушун жана анын сапатына көңүл буруу зарылдыгын айтты. Анан ирригациянын системасынын бүт эле арыктарын алмаштырып атабыз. Жолду буюрса ушул участок Иваницына чейин, бул 1-июнга чейин бүтүп мону ачабыз да. Ачкандан кийин экинчи жагына кетебиз. Кыргызстан жарандардын өлкө аймагына кирип чыгуусундагы бардык тоскоолдуктар алынып салынышы керек. Бул туурасында Атамекен фракциясынын бүгүнкү отурумунда Өмүрбек Текебаев билдирди. Фракция мыйзамсыз берилген паспорттор боюнча Ички иштер министринин маалыматын укту. Министрлик буга чейин 30 000 паспорт мыйзамсыз берилгенин айткан болчу. Мекеменин маалыматында бүгүнкү күндө мыйзамсыз берилген 227 паспорт боюнча тергөө иштери жүрүп, 11 адам камакка алынган. Булардын арасында 4-5 жолу паспорт, 2-3 жолу пин-код алган адамдар бар. 2 рет паспорт алгандардын басымдуусу Орусияда кара тизмеге алынгандар. Ушундай учурда биздин граждандар ушул жолду таап атыптыр. Билесиздер, паспорт боюнча мыйзам боюнча адамдар атын, фамилиясын алмаштыра алышат, туурабы? Бирок ушул жерде жанагы пин-код менен гана мындай ушул чатак чыгып атат. Анткени кээ бирлер 2ден пин-код алып алды. Кыргызстандык 4000 жаран Орусиянын кара тизмесинен чыгарылды. Дагы 77 000 мекендешибиз өнөктөш мамлекеттин аймагына кире албай кезекте турат. Мындан улам кыргыз тарап расмий Москвадан бул маселеге байланыштуу жеңилдик сураган. Бул арада ал жактагы кыргыз диаспораларынын жетекчилери мамлекет башчысына өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине киргендиги тууралуу ыраазычылык билдирип, ачык кат жолдоду. Биримдикке кирүүдөгү өзгөрүүлөр тууралуу кийинки материалда. Учурда дүйнөнүн ар кайсы бурчунан Орусияга иш издеп барган мигранттардын саны 10 миллиондон ашты. Алардын 1 миллиону кара тизмеге кирип калса, анын 77 000 кыргыздар. Өлкө ЕАЭБке толук кандуу мүчө болоору менен тизмеде тургандар өкмөт башчысына кайрылып, маселени мамлекеттик деңгээлде чечип берүүнү суранган. Россияда достар иштейт да. Кара тизмедеги кыргыз жарандарына жеңилдик берүүнү Эсенжан Молдокулов менен Абдулла Хаснудинов да суранууда. Алар Орусиянын жараны болуп, ошол жакта туулуп өскөнү менен бул маселеге кайдыгер карабай турганын айтат. Жарандардан тизмени жок кылып өтүнүчүн чогултуп, ал катты Атамбаев менен Путинге берүүнү көздөп жатышат. Мен ошолордун баарын ушу демилгеге көтөрүп, ошол кол коюп туруп, жанагы кара тизмени жоюп, же болбосо ошондой жеңилдиктерди берсе деген ойдомун. Жана эгер керек болсо мен бүткүл Кыргызстанды кыдырам. Бирок бул маселе Орусия тараптан толук чечилет деген кепилдик жок. Жыйынтыгы соттук териштирүүлөрдөн кийин белгилүү болот. Ошентсе да ал жакта кыргыз жарандары өлкөнүн ЕАЭБке киришин чыдамсыздык менен күтүп, документке кол коюлган соң президентке кат жолдошту. Анда мекендештерибиз биримдикке кирүү менен жакшы мүмкүнчүлүктөргө жол ачыларына үмүт артат. Биздин Кыргызстандын Евразиялык экономикалык союзга киргенине бизде Москвада жашап иштеп жаткан мигранттар аябай кубануу менен кабыл алышты. Себеби бул союзга киргенден кийин
кандай жеңилдиктер болушуну көпчүлүгү алдын ала билишүү биздин эмгек мигранттарына аябай көп жеңилдик болмок. Орусиядагы кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү соода жана экономикалык багытта кыргыз-орус мамилелерин колдой тургандыгын жана жаңы барган мекендештерге Орусиянын талаптарына көнүп кетүүгө көмөк көрсөтөөрүн билдирет. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, 1-канал. Орусияга иш издеп барган мекендештерибиздин катарында бөтөн эл жерде орночо калып, орус мыйзамдарын өздөштүрүп, жакшы кызматтарды аркалап жаткандар бар. Кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев Новосибирск шаарында жашап, кара жумуштан үйдө көтөрүлүп, ийгилик жараткан кыргыз атуулу менен кезигип баарлашты. 12 жыл мурун Орусияга иш издеп барган Каныбек Акаев бөтөлкө ташып иштеп баштаган. 1 жылдан кийин курулушка өтүп, 5 жыл үй салуунун сырларын өздөштүрөт. Иштин көзүн тапкан жумушчу өзүнчө бригада түзүп, анын кол астында ар кайсы улуттун өкүлдөрү эмгектенген. Орус тилин начар билген кыргыз бригадирге жергиликтүү жумушчулар нааразы болуп, акыры алар дагы баш ийген. Орус тилин сүйлөй албаган, жакшы сүйлөй албаган бир нерускийди коюп койдуңар деп орустардын ичинде болгон кызганыч пайда болду да. Орустар иштесеңер иштегиле, иштебесеңер иштебегиле, бул жигиттин тилинде акцент көп болгон менен башка жагында акцент жок экен. Иштесеңер иштегиле, иштебесеңер деп аларга болгон кайта коркунуч пайда болуп, ушинтип анан иштеп баштадык. Ийгиликке жеткен адам изденип, жеке менчик ишкана ачууга бел байлайт. Ал алгач Орусиядан Кыргызстанга арзан чалуу эрежелерин ойлоп чыгып, уюлдук байланыш операторлорго сунуш кылган. Байланыш компаниялар абонент саны көбөйүп жатканын жактырып, кызматташууга келишимдер түзүлгөн. Учурда кыргыз компаниясы Орусияга кулач чайган. Биздин эле компанияда ошо шаар Россияда 40тан ашык шаарда иштешет. Ар биринде жана айтып өтпөдүмбү? 2ден 10га чейин адам иштейт. Ошолордун баардыгы иш менен камсыз болуп, биринчиден, экинчиден айлыктарынан жогору төлөп беребиз да. Айлыктарынан жогору. Ошонго алар өздөрү да аябай кызыктуу. 33 жаштагы Каныбек 10 жыл мурун орус жарандыгын алган. Анын пикиринде Орусияда мыйзам бузбай, талбай аракет кылса, бөтөн жерде дагы ийгилик жаратса болот. Орустардын өзүнүн бизге болгон мамилеси кандай? Орустарда болгон мамиле, если сен ишти билсең, ишти алып барышты, түшүнүштү, иштин жүргүзүү схемасын эсе билсең, алардын өзүндө болгон кызыгуу пайда болуп, бизде өзүнө болгон тартуу абдан күч алды да. Чет элди жердеген, маңдай тери менен бутуна турган кыргыз мигранттары миңдеп саналат. Алар иштеп, өзүн, үй бүлөсүн эле эмес, Кыргызстандагы атене, жакындарын дагы камсыздап келет. Уланбек Дыйканбаев, Нуркамил Асанов, Коомдук, 1-канал, Новосибирск шаары. Азыр болсо кезекти Ош студиясына берсек, саламатсызбы абаз? Маалым болгондой түштүк аймактарда катуу шамал болду. Табигат кырсыгынын кесепеттерин жоюу боюнча иштерге токтоло кетсеңиз. Саламатсызбы Чынар, ооба кырсык кесепеттери менен келтирилген зыяндар эсептелип жатат. Кеңири токтоло кетсек, кечээ күнү жамгыр аралаш катуу шамалдан Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында турак үйлөрдүн чатырлары талкаланып, бак дарактар сынып, электр сымдары үзүлдү. Табигый кырсыктан жапа чеккендер менен аймактарда жарандык коргонуу башкармалыгынын кызматкерлери иш алып барууда. Катуу шамал Ош шаарындагы бул көп кабаттуу үйдүн чатырынын бир бөлүгүн учуруп кетти. Тургундардын айтымында кырсыктан эч ким жабыр тарткан жок. Жашоочулар мындай жаратылыш кырсыгына улам экинчи ирет чыгымга кептелип жатканына кейит. Жетилгенде болду да, даңгырап. Чыгып карасак эле мына ушул эшиктин алдында крышабыз көмөрүп түшүп каптыр. Экинчи жол жабышыбыз мына үйдү 55 миңге жапканбыз. Былтыр эле дагы ушундай болгондон ремонт кылып дагы бир 10 миң 15 миң расход кеткен. Жашоочулардын айтымында көп кабаттуу үйлөрдүн чатырын жабууда коопсуздук жагына көңүл буруу зарылдыгы бар. Анткени ар ким алына жараша колдон чыкты кылып курулуш ишин жүргүзүүдө. Анан мындай жаап, ондой кылганда кичине уруксаат берип, неме кылса болот. Тол менен жабылган жерлердин бардыгы сыйрып кетти мынакей. Бардыгыбызга зыян болду. Ал эми бул Ош шаарындагы Жарнак тактайда шамалга туруштук бере албай жарактан чыккан унааларга кооптуу болгондуктан түнкүсү алынып салынды. Куткаруучулардын айтымында катуу шамалдан Баткен жана Токтогул районунда дагы жабыр тарткандар бар. Ал эми Ош облусунун Каракулжа районунда үйлөрдүн жана социалдык имараттардын чатырлары учуп, чагылганына улам көмөкчү чордондор иштен чыкты. Азыр бардык жерлерде жарандык коргонуу комиссиялары түзүлүп, жеринде келтирилген чыгымдарды аныктоо ишleri жүрүп жатат. Ал эми алгачкы жардамдар болсо бүгүн көрсөтүлдү. Мына Ош шаарында кечээ болуп өткөн шамалдан кийин жарандардын өмүрүнө кооптуу болуп калган шифрлер жерге түшүрүлүп коопсуздандырылды. 25 майга чейин жаан жап табигый кырсыктардын коркунучу сакталаарын адистер эскертишет.
Авалбек Айтиев, Жылдызбек Болотбек, Коомдук биринчи канал, Ош шаары. Баткен районда кыш шилдесинде 3 ай күн, жай Саратанда 90 күн ай тийбеген айыл бар. Район борборунан 50 чакырым алыста жайланышкан Кыштыт айылында үй, уюлдук байланыш жана жер маселелери тургундарга бир топ кыйынчылык жаратат. Бул кичине кыштактын ар бир жашоочусуна 1,5 соткадан жер үлүш тийген. Айылдыктардын көйгөйү менен жеринен аймактык кабарчыбыз таанышып келген. Тоолуу Кыштыт айылында 1500 киши жашайт. Көйгөйү болсо бир топ. Маданият үйүнүн учурда иштебей жатканы айылдыктардын башкы маселеси. 25 жыл мурда айылдыктар ашар менен имаратты куруп, маданий иш-чаралар эми ушул жерде өтөт деп үмүттөнүшкөн. Бирок имарат курулганы ошол боюнча кароосуз калган. Жергиликтүүлөр иштебей калган маданият үйүнө акча каралганы менен абал өзгөрбөгөнүнө нааразы. Илгери бул кулуп иштеп, кайсы нерселер кесе ошо кулупта өткөзүлөт эле. Эми азыр эмнегедир бул кулупка эч ким көңүл бурбай койду. Эми акчада бөлүнгөн дейт. Ким билет эми бизди да ушу тоолуу райондорду мына алыскы четки немелерди карап койсо болот. Ал эми айыл башчы маданият үйүнүн учурда иштебей калышынын башкы себеби ашар жолу менен курулганын айтат. Имаратка бөлүнгөн акча болсо оңдоп түзөөгө жетпегендиктен анын ордуна 150 000 сомго 3 бөлмөлүү китепкана курулган. Мындай абалдагы кеңсеге өкмөттөн үмүт үзүлгөн дейт айыл башчы. Өзүбүздүн өкмөттүн чарасы жетпейт. Азыр өзүңөр билесиңер, кулупту кайрадан бутуна тургуш үчүн миллиондогон акча керек. Өзү ашар жолунда курулган. Ашар жолунда эми баары бир ашар экен. Бир 5-10 жыл кызмат кылгандан кийин азыркы абалга келип калды. Айылда уюлдук телефон колдонгондор сейрек кездешет. Айыл тургуну Тажикан Тагаева балдарынын баары сыртта жүргөнүн, алар менен байланышуу кыйын экенин айтат. Зорго байланышабыз да. Башка энди немелер болсо бизге жакшы болуп калат эле. Бир мисалы 50 сом салып чыксак эч канчага түтүш бербейт. Эч канча сүйлөшө албай жок болуп калат да. Айыл тоолуу аймак болгондуктан шарты катаал. Мындай жерде жан багуу үчүн бөлүнгөн жер жетишсиз дешет жергиликтүү тургундар. Бизди Алла Таала менен кыскан эмес, Кудай көрсөткөн көрөбүз. Жерибиз дагы өзүбүзгө 1,5 сөтүктөн гана жан башына тийип калган. Эске сала кетсек, Кыштыт айылы дүйнөдөгү кызыктар аттуу китепке кирген. Бул таңгаларлык айылга мындан 300-400 жыл мурда эл отурукташа баштаган. Азыркы күндө 1500дөй калкы бар. Жергиликтүү жол, суу маселелерин айылдыктар уюша калып эле ашар жолу менен чечип алышат. Медер Ниязалиев, Урсбек Мазайыт уулу, Коомдук биринчи канал, Баткен району. Мына ушундай жаңылыктан кийин кезекти кайрадан Бишкек студиясына берем. Чынар. Рахмат, Тавазбек, программабызды улантабыз. Жыл башынан бери өлкөдө 309 адам жол кырсыгынан каза тапкан. Бул жана башка маалыматтар менен программабыздын кийинки бөлүгү толукталат. Тамчылатып сугаруу ыкмасын колдоо боюнча программа иштеп чыгуу зарыл. Мындай сунушту социал-демократтар фракциясы бүгүнкү отурумда өкмөткө берди. Фракция лидери Чыныбай Турсунбеков тамчылатып сугаруу ыкмасы дүйнөдө 20 жылдан ашуун убакыттан бери колдонулуп, АКШ, Израиль, Батыш Европа өлкөлөрү кенен пайдаланып, анын үзүрү эң жакшы экендигин айтты. Турсунбеков тамчылатып сугаруу ири дыйкан чарбаларга эле эмес, катардагы дыйкандарга дагы ыңгайлуу экендигин белгиледи. Ошондуктан бул ыкманы колдоо боюнча фискалдык, экономикалык мүнөздөгү чаралардын программасын иштеп чыгууну фракция өкмөткө сунуш кылды. Эл өкүлү Абдыманап Кутушевдин айтымында, оболу тамчылатып сугаруунун жабдыктарын чыгаруучу завод зарыл. Андан кийин республикадагы суу скважиналарын инвентаризациялоо керек. Өлкөдө совет маалынан бери орнотулган 609 скважинанын 193 гана иштейт, ал эми Нарын менен Таласта азыркы тапта бир дагы скважина иштебейт. Буларды ишке киргизүү менен миңдеген гектар кайракы жерлерде сууга жерлерин айландырса болот. 10 гектарына жүгөрү, 10 гектарына күн карамай далган. Анан орточо эсеп менен жылдын аягындагы жыйынтыгында айтып 1 гектарга $1,500 кетет экен биринчи жылы. Ал жерге жанагы турбалары, башкалары биринчи жылы киргизилет да, казылоо 1 метр эмеде. Эди асостор сатылып алынат да, ал эми кийинки жылдары $100-150 тегерегинде расход кетет экен. Евразия экономикалык бирлигине кирүү менен кыргыз дыйкан фермерлери үчүн жаңы доор башталат. Мындай пикирин Кыргызстандагы агрардык тармакты өнүктүрүүнү колго алып, өлкө боюнча 15 МТС ачып, заманбап тракторларды сатып алуу боюнча биринчи орунда турган Жогорку кеңештин депутаты, Өнүгүү прогресс саясий партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев Росагромаш ассоциациясынын директору Евгений Корчевой менен жолукканда айтты. Жолушуу Бишкекте орусиялык ишкердин суранышы менен болду.
36 жаштагы жаш ишкер Евгений Корчевой Кыргызстандагы окуяларга өзгөчө көңүл бөлүп жүрөт. Мындан улам Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке кирүүсүн колдойт. Анын айтымында бул уюмга мүчө болуу менен кыргыз фермер дыйкандарына Орусия, Казакстан жана Белоруссия сыяктуу мамлекеттердин чоң базарларына жол ачылат. 110 компаниянын башын бириктирген Росагромаш ассоциациясынын директору иликтеп жүрүп, өлкө боюнча эң көп техниканын ээси Бакыт Төрөбаев экендигин аныктап, ага жолугушууга ынтызар болгон. Хочется поблагодарить за то, что вы в плане... Биз атайын сиз менен жолугушууну сурандык эле. Анткени сиз өлкөдөгү эң ири айыл чарба техникалардын ээсисиз. Мен сизге ыраазычылык билдиргим келет. Анткени сиз ачып жаткан МТСтерде россиялык техникага тандоо жасап жатасыз. Буга чейин бир топ техника сатып алсаңыз, эми дагы чоң партиядагы техниканы алганын турасыз. Биз сизге мыкты жана заманбап техникаларды сунуштоону көздөп жатабыз. Ал тургай сизди заводдун ишинин жүрүшү менен тааныштырууга чакырабыз. Орусия делегациясын кабыл алуу учурунда Бакыт Төрөбаев Евразия экономикалык биримдикке кирүү кыргыз дыйкан фермерлери үчүн да жаңы доордун башталышы болоорун айтты. Анткени 170 миллион өлчөмдөгү базарга чыгуу мүмкүнчүлүк эле эмес. Биздин айыл чарбага чакырык. Мындан улам алдыда түшүмдүүлүктү көтөрүп, айдоо аянттарын кеңейтип, ирригация маселелерин жөнгө салуу иштери турганын эл өкүлү кошумчалады. Жолугушуунун жүрүшүндө бүгүнкү күндө Кыргызстанга кошумча дагы 500 техника алып келүү боюнча сөз жүрдү. Анткени айыл чарбасы үчүн дал ушунча сандагы техника жетишпей турат. Биз бул жерге техника алып келип 500 техника деген бул мындай эң аз мындай санын айттабыз да. Эгерде ушуну алып келе алсак, биз Кыргызстанды өнүктүргөнгө, экономикасын өнүктүргөнгө салым кошо алабыз да. Бакыт Төрөбаев белгилегендей, Кыргызстанда өзгөчө оруп жыйноо техникалары жетишсиз. Анткени комбайндардын баасы өтө жогору болуп, сатып алууга дыйкандардын шарты жок. Эң негизги муктаж болуп аткан бул жыйноого арналган техникаларды. Анткени биздин дыйканыбыз себет, өстүрөт, анан кийин жыйнап аткан келгенге ал жерден техникалар жетпей атат. Эмне үчүн мен буну айттым? Жыйнап аткан техника өтө кымбат техника. Мисалы сoko эгерде 70 000 сом турса, а комбайн 70 000 доллар турат да. Ошондуктан бул ар бир дыйканга буну колдон келбейт да. Бакыт Эргешевич. Бизге Кыргызстандын рыногу кызыктуу, анткени бул жактын жер шартына ылайыктуу техникаларды биз сунуштай алабыз. Эгер Бакыт Эргешевичке кызыктуу болсо, өзү көрүп тандап алууга биз шарт түзүп иштешүүгө даярбыз. Биз ушул сапардын алкагында Кыргызстандагы МТСтердин иштөө системасы менен таанышалы деп пландап жатабыз. Орусиялык ишкерлер үчүн Бакыт Төрөбаевдин өлкө боюнча агрардык тармакта жүргөн иш аракеттери кызыгууну жараткандыктан, алар МТСтердеги техникаларды өз көздөрү менен көрүш үчүн өлкөнүн түштүгүнө жөнөп кетишти. Альбина Сулайманова, Эльзара Асанбаев, Коомдук 1 канал. Адахан Мадумаров түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин башкы катчысынын орун басары кызматын тапшырды. Ал муну келаткан парламенттик шайлоого катышуу ниети менен түшүндүрдү. Бул тууралуу Мадумаров бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Ошондой эле ал башкачынын орун басары кезинде аткарылган иштерге дагы токтолду. Анын айтымында 11 сентябрда Астана шаарында президенттердин кезектеги жыйын өткөрүлөт. Анда Кыргызстан дүйнөлүк көчмөндөр маданиятынын борбору деп таанылып, ал үчүн атайын мөөр коюлат. Ал эми дүйнөлүк көчмөн маданиятынын эл аралык музейи 2016 жылы Ысык көлдө ачылат. Мына ошол маданиятты кармап калган эл катарында деп дүйнөлүк көчмөн маданиятынын борборун Кыргыз мамлекети деп тааныдык. Биздин көлдүн жээгинде бир керемет эл аралык макамга ээ болгон музей пайда болот. Ага баарыбыз Кудай аман койсо күбө болобуз. Башка кабарлардан жыл башынан бери өлкөдө 309 адам жол кырсыгынан каза тапты. Ал эми борбордо акыркы бир күндө эле 15 унаа кырсыгы болуп, 2 адамдын өмүрүн алып кетти. Жол кайгыл кызматы кырсыктардын көпчүлүгүнө айдоочулардын эрежеге кайдыгер мамилеси себеп дейт. Кабарчыбыз Жаркын Желденбаева абалды иликтөөгө аракет кылды. Өлкөдө ар бир 2-3 айдоочу жол эрежесин бузат. Мындан улам акыркы 4 айда эле 2000ден ашык жол кырсыгы катталган. Мисалы биз турган Тынчтык проспектисиндеги бул унаалардын кагылышы айдоочулардын кайдыгер мамилесинен келип чыккан. Бул кырдаалда Toyota үлгүсүндөгү унааны сүрүп өткөн машина качып кеткен. Бирок МАИ кызматкерлерин чакырып токтоп туруп калган унаа ээси атайын авариялык белги берген көрсөткүч койгон эмес. Мындан улам артында катуу келе жаткан айдоочу токтоп турган унаанын арткы жагындагы сүзүп алган. Шаар ичинде мындай учурлар бир күндө эле ондоп саналат. Бирок жалпы жонунан эми 2014-жылга салыштырмалуу жол кырсыгы азайып атат, каза болгондор азайып атат, жаракат алгандар азайып атат дегени менен масштаб аябай чоң. Мына жылдын башынан бери эле 250дөн ашуун жаран ошол жол кырсыгынын кесепетинен каза таап атат. Бул биздин Кыргызстан үчүн аябай мындай чоң жоготуу дейт элем да.
Жалпы жол кырсыктарынын 80% айдоочунун күнөөсүнөн улам болот. Анын 65% жөө жүргүнчү сүзүп алуудан болсо, 14% каршы тилкеге чыгып кетүүдөн катталат. Ал эми 8% жол белгилерин так аткарбагандыктан улам болот. Бул көрсөткүч жол кайгул кызматынын каттоосунан өткөндөр гана. Ал эми өз ара сүйлөшүп алып кеткен учурлар да көп. Жөө жүргүнчүлөр дагы тиешелүү жерден өтпөйт. Ошол эле убакта тротуар менен баспастан транспорт каражаты жүрө турган тилкелерге түшүп алып, ошол жакта басып, ошону менен баягы жол кырсыгына күнөөлүү болуп, ошо жол кырсыгын жасап аткандыктарын айтсак болот да. Жакында эле 18 жаштагы Азиз мына ушундай жол кырсыктарынын биринен каза болгон. Анын ата-энеси бул жөн гана кырсык экенинен күмөн. Биздин каналга кайрылган ата-эненин айтымында уулунун өлүмү маркумдун атасынын каржы полициясында иштегени менен байланыштуу болушу мүмкүн. Анткени жол кырсыгын иликтөө учурунда автоунаанын дөңгөлөгүн бекем кармап турган гайка тетиги жок экени аныкталган. Мындан сырткары ошол күнү унаадагы видео жаздыруу дагы иштеген эмес. Мен жоопкерчилик менен айтып жатам, что бул жөн эле ДТП эмес. Бул мен жолдошумдун жумушуна байланыштуу. Анткени жолдошум көп кылмыштык иштерди прокурорлорго, АКСтерге, ГКНБларга көп иштерди козгогон. Жол көзөмөлдөө кызматкерлеринин айтымында мындай талаш учурлар жаралбаш үчүн шаар көчөлөрүндө орнотулган видео көзөмөлдөр жаздырып калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек. Бирок азыр Ордо калаада жаздырып калмак түгүл, видео көзөмөлдүн өзү айрым жерлерде гана орнотулган. Жаркын Желдеңбаева, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1 канал. Калкты өзгөчө жаштарды адеп ахлак, улуттук дөөлөт мурастардын тарыхый тажрыйбалардын негизинде тарбиялоодогу өзгөчө роль музейлерге таандык. Бул багытта Талас облусунда тажрыйба топтолгон. Кара Бууранын Шекер айылындагы Чыңгыз Айтматовдун, Талас районундагы Ташарык айылындагы улуттук Манас Урду сыяктуу мамлекеттик жана жергиликтүү маанидеги ондогон музейлердин иши буга далил. Теманы аймактык кабарчы узгантат. Бакаян айылындагы мектептин тарых мугалими Батма 1985-жылы Ленинграддагы музейди көрүп келген соң, өз айылындагы мектепке музей ачууну самап иш баштаган. Азыр мектептеги музейде экспонаттардын саны 2000ге жакындап калды. Музейге эң мыкты мектеп музей деген наам берилип, анын негиздөөчүсү кезектеги Ардак грамота менен сыйланды. Мен улуттук мураскана түзөм деген идеям ушу Ленинградтан башталган. 86-жылы бүттүм, 1986-жылы бүткөндөн баштап эле мен экспонаттарды чогулта баштадым, эски буюмдарды. Өз айылында тарыхый мураскана түзгөн мугалим Кошуна Бейшеке айыл өкмөтүнүн имаратында кыз келиндер поэзиясынын көч башында жүргөн акын Сатын Абдикеримовнун адабий музейинде негиздегендердин бири. Манас районундагы Арал айылында 1974-жылы ачылган фольклордук этнографиялык музей да калк кастарлаган жай. Мында этно жана тарыхый, ошондой эле таанымал инсандардын жеке буюмдары арбын. Мына ушул турган сайма 1953-жылы сайылган. Марип апа деп коебуз, Айтыкулова эжебиздин ушул кол ишинен чыккан. Ушул музейдин биринчи негиздөөчүлөрүнүн катарына кирет бул киши. Таластан чыккан төкмө акындар, манасчылар, акын жазуучуларга байланыштуу, ошондой эле кыргыздын жашоо тиричилиги туурасында маалымат берүүчү музейдин 9 бөлүмүндөгү экспонаттарын 9 кызматкер көз карагындай сактап келишет. 1564 экспонатыбыз бар. 89-жылдан бери чогулган экспонаттарыбызда. Кен колдун оозундагы Манас Ордо, Шекердеги Чыңгыз Айтматовдун музейи жана мындан сырткары мектеп, айыл өкмөттөрдөгү жана чыгаан инсандарга арналган 30тан ашык музей келечек элдерин тарбиялоого салым кошуп жатат дейт музей кызматкерлери. Машакбай Рахманкулов, Улан Жуманалиев, Коомдук 1 канал, Талас областы. Биология илимдеринин доктору, профессор, Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Эшалы Турдукулов бүгүн 70 жашка чыкмак. Ал академияга караштуу Токой жана жаңгак өстүрүү институтун 13 жылга чукул жетектеген. Бул жылдары аралыгында окумуштуу жаратылышты коргоо боюнча өлкөгө алгылыктуу салым кошкон. Кабарчыбыз Альбина Сулайманова Илимпоздун бийнесине токтолот. Эшалы Турдукулов Токой институтун 2000-жылдан 2013-жылга чейин жетектеген. Бул жылдары чет жерден бактарактардын түрүн алып келүү менен Токой чарбасын өнүктүрүүгө салым кошкон. Бүгүн анын иш бөлмөсүнө кесиптештери, академиктер жана жакындары чогулду. Алар бир ооздон Турдукуловдун Токой чарбасындагы эмгеги учурда Кыргызстандын жаратылышына көрк кошуп жатканын белгиледи. Токой ресурсу Кыргызстанда бир эң керектүү
маанилүү ресурс деп тереңшенген. Ошондуктан ушул токой проблемасын чечүүдө, аны сактоого илимий изилдөө керек. Ошо илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын сөзсүз түрдө ишке ашырыш керек, сактоо, көбөйтүү деген иштерге мындай чоң маани берген да. Академиктер анын кадр маселесин чечүүдө иш билги болгонун айтат. Ар бир кызматкерге жеке мамиле кылуу менен жарым жыл ичинде институттун психологиялык климатын калыпка салган. Эшалы Турдукулов Токой институтун жетектөө менен бирге Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти кызматын аркалаган. Мүчө корреспонденти болуп жөн эле шайланбайт. Ошол жакшы иштеген, өзүнүн жетишкендигине, ошо илимий жагынан жетишкендигине карап туруп, анан кийин академиктер мүчө корреспонденти кылып шайлап алышат. Ошондуктан ошо мүчө корреспонденти болуп шайлаганына караганда эле Эшалы Турдукуловичтин жасаган илимий иштери аябай жогорку деңгээлде жасалган. Жубайы Зарылкан Мадиева экөө Улуттук окуу жайдын биологиялык факультетин бүтүргөн. 5 бала 11 неберени татыктуу тарбиялап билим берген. Алардын айрымдары ата жолун жолдоп, чет өлкөдө эмгектенет. Эми дагы 5 жылда болгондо 50 жыл болуп калмак, 50 жылдык тоюбузду беребиз деп мындай ойлонуп жүргөнбүз. Анан эми турмуш ушундай экен. Эшалы Турдукулов доктор, профессор жана башка ардактуу наамдарга татыган. Илимге бүт өмүрүн арнаган инсан 67 жашында күтүүсүз каза болгон. Көзү тирүү болгондо бүгүн 70 жашка чыкмак. Альбина Сулайманова, Эсентур Абыкеев, Коомдук 1 канал. Сиздерге аптанын жума күнкү кабарлары сунушталды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтка да жайгаштырылганын эсиңиздерге сала кетсек. КТРК Чекит KG сайты күн сайын кызыктуу, ыкчам жана олуттуу маалыматтар менен жаңыланып турат. Программаларды биздин сайттан онлайн түрүндө дагы көрө аласыздар. Жашообузду жагымдуу жаңылыктар коштоп жүрсүн. Алдыдагы демалыш